Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн биз бул сабагыбызда мамлекеттик тил предметинин 8-класстар үчүн көнүгүү иштөө темасын өтөбүз. Бүгүнкү числону жазгыла. Тема көнүгүү иштөө. Өтүлгөн темалар боюнча жалпысынан биз бышыктооч деген теманы өтүп бүттүк. Грамматикалык темабыз. Ошол тема боюнча көнүгүүлөрдү иштейбиз. Бүгүн биз 3 көнүгүү иштейбиз балдар. Биринчи көнүгүү. Сүйлөмдөрдү окуп чыккыла, көчүрүп жазып, сүйлөм мүчөлөрүнө синтаксистик талдоо жүргүзгүлө. Тилек арданганынан ыйлап жиберейин деди. Биз ойногону келген эмеспиз. Акылдуу адам катасын тез оңдойт. Мукай жаш кезинен жетим болуп өстү. Кечке жуук ата бала үйгө кайтышты. Толубай атты тездик менен чаап жөнөдү. Адилеттик өкүм сүргөн жерде чыр чатак болбойт. Бул сүйлөмдөрдүн баарын көчүрүп жазып, видеону паузага, тынымга басасыңар. Андан кийин толук синтаксистик талдоону жүргүзөсүңөр. Талдоо жүргүзгөнүбүздө алгач баяндоочту табабыз. Андан кийин сүйлөм ээсин, андан кийин айкындоочу мүчөлөрдү табабыз. Анда талдап баштагыла. Эгерде талдап бүткөн болсоңор, анда силердин талдооңор менен менин талдоомду салыштырып көрөбүз. Биринчи сүйлөм. Тилек ардангандан ыйлап жиберейин деди. Эмне кылды? Ыйлап жиберейин деди. Ким? Тилек. Сүйлөмдүн ээси жана баяндоочу. Эмне себептен ыйлап жиберейин деди? Ардангандан. Себеп бышыктоочу. Биз ойногону келген эмеспиз. Эмне кылганбыз? Келген эмеспиз. Баяндоочу сүйлөмдүн. Ким? Биз. Биз эмне максатта келген эмеспиз? Ойногону же болбосо эмнеге келген эмеспиз деген суроо берсек болот. Максат бышыктоочу. Кийинки сүйлөм. Акылдуу адам катасын тез оңдойт. Эмне кылат? Оңдойт. Баяндооч. Ким оңдойт? Адам оңдойт. Сүйлөмдүн ээси. Кандай адам? Акылдуу адам. Сүйлөмдүн аныктоочу. Акылдуу адам эмнени оңдойт? Катасын оңдойт. Сүйлөмдүн толуктоочу. Кыймыл аракет багытталган зат. Катасын кантип оңдойт? Тез оңдойт. Же кандай оңдойт десек да болот. Сүйлөмдүн бышыктоочу сыпат бышыктоочу. Кийинки сүйлөм. Мукай жаш кезинен жетим болуп өстү. Эмне кылды? Өстү. Ким өстү? Мукай өстү. Качандан? Жаш кезинен. Мезгил бышыктооч. Жетим болуп өстү. Кантип өстү? Сыпат бышыктоочу. Кечке жуук ата бала үйгө кайтышты. Эмне кылышты? Кайтышты. Ким? Ата бала. Сүйлөмдүн ээси. Кайда кайтышты? Үйгө. Орун бышыктооч. Кечке жуук кайтышты. Качан кайтышты? Мезгил бышыктооч. Кийинки сүйлөм. Толубай атты тездик менен чаап жөнөдү. Эмне кылды? Чаап жөнөдү. Ким? Толубай. Эмнени чаап жөнөдү? Атты. Сүйлөмдүн толуктоочу. Кантип чаап жөнөдү? Тездик менен. Сыпат бышыктоочу. Акыркы сүйлөмүбүз. Адилеттик өкүм сүргөн жерде чыр чатак болбойт. Болбойт. Сүйлөмдүн баяндоочу. Эмне болбойт? Чыр чатак болбойт. Кайсы жерде болбойт? Адилеттик өкүм сүргөн жерде. Тутумдаш бышыктооч, орун бышыктоочтун милдетин аткарып турат. Кийинки көнүгүү. Төмөнкү сөздөрдү катыштырып, сүйлөмдөрдү түзгүлө. Түзгөн сүйлөмүңөрдө бул сөздөр бышыктоочтук милдет аткарып турсун балдар. Демек, бул сөздөрдүн бардыгы сүйлөмдө кыймыл аракет менен, баяндооч менен байланышып турсун. Мисал үчүн, Жеңишбек кан күйгөн майдандан кайтпай калды. Эмне кылды? Кайтпай калды. Кайдан
майдандан. Демек бул согуштан деген мааниде келди бул жерде. Ошондой тартипте сүйлөмдөрдү түзүп чыккыла. Кийинки көнүгүү. Текстти окуп чыккыла. Бышыктооч катышкан сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла. Бышыктоочтордун астын сызгыла. Бул текстибиз Салбоорун жөнүндө, башкача айтканда, аңчылык өнөрү жөнүндө. Окуп чыгып, бышыктооч катышкан сөздөрдү, сүйлөмдөрдү таап, көчүрүп жазып, алардын астын сызып белгилеп коесуңар. Анда тапшырмалуу балдар. Менин кыялымдагы автоунаа. Мына ушундай темада чакан текст жазасыңар. Тексттеги сүйлөмдөрдүн бышыктоочторун таап, астын белгилеп коесуңар. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Чоң рахмат барыңарга.